Ассаламу алейкум, Москва шаарындагы жалпы бир туугандар. Өзүңүздөр билгендей, Москва шаарында тиш оору өтө деле коркунучтуу эмес болуп калды. Анткени өз жумушун мыкты билген стоматологдор абдан көп. Мына ошолордун бири врач-стоматолог Садыков Сейдалы Сатыбалдиевич ар дайым кызматта. Бизде көрсөтүлүүчү кызматтар: удаление любой сложности, лечение и реставрация зубов, брекет системасы, имплантация, циркония жана металлокерамика, протезирование, гигиена жана тишти тазалоо. Биздин дарек метро Третьяковская, метро Новокузнецкая, улица Пятницкая, 28. Стоматология 24 жыл жети иштей. Сурап билүү телефону +7 963 691 52 56, +7 925 840 04. Мындан тышкары Инстаграмдан жана WhatsApp'тан байланышсаңыз болот. Президент өлкөдө мугалимдердин орточо айлыгы 1 апрелден тарта 40 000 сомго жетерин билдирди. Учурда мугалимдердин орточо айлык акысы 26 000 сомду түзөт. Ал эми кийинки жылдын 1 апрелден тарта көтөрүлгөндөн кийин 40 000 сомго жакын болот. Бул тууралуу бүгүн 15 ноябрда президент Садыр Жапаров аларча мамлекеттик резиденциясынын аймагында жайгашкан бир катар социалдык объектилердин ачылыш аземинде билдирди. Өлкө башчысы мугалимдерге кайрылып, жаңы муунду тарбиялоодо талыкпай эмгектенип жаткан, ошондой эле ар бир балага кам көрүп, көңүл бурган мугалимдерге терең ыраазычылык билдирип, мамлекет билим берүү системасын жаңыртуу процессинде мугалимдердин ролун жогору баалай турганын баса белгиледи. Шаар жергесинде орто билим берүү мектебинде орто билими бар жаңы келген тажрыйбасы жок мугалим көтөрүлгөндөн кийин 22 000 сомдун тегерегинде алат. Ал эми айыл жергесинде орто билим берүү мекемесинде эмгектенген билим даражасы бакалавр кыргыз тили мугалиминин эмгек акысы учурда 23 151 сом болсо, көбөйгөндөн кийин 27 360 сомду түзөт. Алыскы тоолуу аймактарда орто билим берүү мектебинде эмгектенген жогорку билимдүү математика мугалиминин учурдагы эмгек акысы 65 809 сом болсо, көбөйгөндөн кийин 80 860 сомду түзөт, деди президент. Ошондой эле ал ата-энелердин активдүү катышуусу, алардын мектеп менен тыгыз кызматташуусу жана мугалимдердин колдоосу аркылуу балдар билимдүү гана эмес, тарбиялуу, мекенчил жарандар болуп чыгышаарын белгиледи. Булак Суперкежи. Казакстан жана Өзбекстан товар жүгүртүүсүн 10 миллиард долларга жеткирүүнү макулдашты. Бүгүн Ташкентте Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев менен Өзбекстандын башчысы Шавкат Мирзиёев катышкан жогорку мамлекеттер аралык кеңештин экинчи жыйыны өттү. Чет элдик басылмалар билдиргендей, жолугушууда экономика, транспорт, энергетика жана маданият тармактарындагы кызматташтык талкууланды. Токаев Өзбекстанды бакуат коңшу жана ишенимдүү өнөктөш деп баалап, эки элдин тарыхый жакындыгын белгиледи. Эки өлкөнүн негизги максаты соода жүгүртүүсүн 2030 жылга чейин 10 миллиард долларга чейин жеткирүү. Бул үчүн атайын кеңеш түзүлөт. Учурда жалпы суммасы 1,7 миллиард долларга бааланган 78 биргелешкен долбоор жүзөгө ашырылып, 15 000ден ашык жумуш орду түзүлөт деп белгиленет маалыматта. Токаев мындан ары жөн гана соода жүргүзбөстөн эт, дан, май өсүмдүктөрү жана мал чарбачылыгы багытында толук өндүрүш чынжырчаларын түзүүнү сунуштады. Элди дүрбөтүп, Орунбеков президенттин жетекчилерге берген тапшырмасын жарыялады. Президент Садыр Жапаров электр энергиясын үнөмдөө максатында WhatsApp группалар аркылуу министрлер кабинетинин төрагасына жалпы мамлекеттик жана муниципалдык кызматтардын жетекчилерине тапшырманы берди. Бул тууралуу президенттик администрациясынын маалымат саясат бөлүмүнүн башчысы Тайырбек Орунбеков социалдык баракчасында бөлүштү. Өлкө башчысы айрым жетекчилер электр энергиясы боюнча элди дүрбөтүп, аябай эле ажиотаж кылып жибергендерин айтып секиди. Адылбек Алешович, министрлер, облустагы өкүлдөр жана жалпы жетекчилер жарыкты үнөмдөө боюнча тапшырманы туура эмес түшүнүп жатасыңарбы билбейм. Айтор жеке жактардын майда чүйдө бизнестердин светтерине асылып баштабагыла. Элди дүрбөтүп, аябай эле ажиотаж кылып жибердиңер. Шайлоодо бир нерсе кылалы деген саботаж күчтөр барбы, араңарда билбейм. Андай күчтөр көчөдө толтура. Ошолордун чырагына май тамызып жатасыңар.
Тапшырманын эң негизги максаты биринчи кезекте өкмөттүк мекемелердин айыл өкмөттөрдөн баштап ынтымак ордого чейин светтерин кечки саат 18:00 кийин өчүрүп кетүү болчу. Иштеп бүткөндөн кийин приборлорду жарыкты өчүрүп коюшка көп деле күч кетпейт. Мындан тышкары муктаждык жок учурда деле коридорлордун жарыгы күйүп турат экен. Күндүзү дагы кабинеттердин светин жагып алып иштеп жаткандар бар. Мына ошолорду көзөмөл кылып карагыла деп жатам. Жарыкты үнөмдөөнү биринчи өзүбүздөн баштайлы да. Ар бир жетекчи өзүнүн карамагындагы мекеме ишканаларды карап көзөмөл кылыңыздар. Айрыкча мектептер, окуу жайлар үнөмдөбөй жатышат. Облустагы өкүлдөр, акимдер айыл өкмөттөр территорияңарды, мектеп, бала бакчаңарды текшерип, күндө карап, контроль кылып туруңуздар. Кимдин аймагында өкмөттүк имараттардын свети күйүп турса, аны иштебей жатат деп билебиз. Иштебеген жетекчилердин жоопкерчилиги каралат. Мамлекеттик мекеме ишканалардын имараттарында ынтымак ордонун өзүндө дагы үнөмдөйлү, жеке жактарга тийбегиле, коркпогула, энергия жетет. Министрлик менен кеңешпей туруп, ызы чуу кылып жиберди да деп белгилеген президенттин катында. Айта кетсек, кечээ 14 ноябрда президент Бишкек жана Ош шаарларынын мэрлери өткөргөн рейдтерди сындап, аша чаап кеткендигин билдирген. Ошондой эле саат 22:00 кийин кайсыл мекемелер жабыла турганын эскертти. Булак Суу Беркежи. 2 жылда чет өлкөлүк жарандыгы бар мекендештерге 350дөн ашык мекен карт берилди. 2023 жылдын 13 мартынан тарта Кыргызстанда мекен карт автоматташтырылган системасы аркылуу чет өлкөлүк жарандыгы бар мекендештер статус алууга өтүнмө бере башташты. 2025 жылдын 31 августуна чейин 403 өтүнмө кабыл алынып, анын ичинен 358 бекитилгенин Эмгек министрлиги билдирди. Малым болгондой, картаны Орусия, Түркмөнстан, Германия, Австрия, АКШ, Туркия, Украина жана башка өлкөлөрдүн жарандары алышкан. Мекен карт 10 жылга жарактуу жана анын ээлери визасыз Кыргызстандын аймагына кирип чыгуу, туруктуу жашоо, эмгек ишмердүүлүгүн жүргүзүү, саламаттык сактоо жана билим берүүдө бирдей шарттардан пайдалана алышат. Ошондой эле айыл чарба жерлерин 10 жыл ичинде ажыратууга укуктуу. Система чет өлкөдөгү мекендештер менен байланышты бекемдөөгө жана Кыргызстанда иштөөсүнө шарт түзүүгө багытталган.